Assalamu alaikum dostlar, hurmatli mekendештер, қандастар, денсаулық істеріңіздер жақсы. Туғандар, мен азыр өзім жұмысыммен жүріп бір фирманың ішіне кіріп қалдым. Склад ішіне, анан бұл жерде мынандай Honda Fit-тен бір баяғы степ сияқты монотрошкасы. Ушул сіздерге сұрауда достар. Москва жергесінде иштеп жүргөндөр. Ушул сыяктуу жаңы келеткан машиналарды байкаудасыздарбы? Акыркы күндөрү ушундай машиналар көбөйө баштады. Ким байкады ушуну? Ушул сыяктуу. Именно ушундайлар өтө көбөйүп кетти да. Владивосток акырындан учетко коюп, өздөрү айдап атышат да. Урматтуу бизден ушул жогорку бийликтеги өкүлдөр ушул транспорт жаатындагы жол жаатына ушул багы таможня жагынан киргизип чыгарып контролдогон гос органдар, урматтуу сиздерге ушундай кайрылып кетет элем. Жакынкы күндөрү ушул нерсени тез аранын ичинде карап оң рулдуу унааларды кайра киргизүүгө уруксат бериңиздер. Себеби сіздердің ушундай элдерге болгон жардамыңыздар керек болуп жатат да. Элдер өтө муктаж болуп турат. Себеби мына караңыздар, азыр мен сиздерге көрсөтүп берейин. Ушул машинаны Иван Килин менен дагы бирөө чыгарды. 330 миңге бирөө сатып алыптыр. 2015, бирөөсү 2013, бирөөсү 2017. То есть үчөөнү көрдүм да. Живой бирөөсү келип ушунда сатып алып кеткендичи. 350 миңге, 330 миңге, дагы бирөөсү 300 канча миңге. Жылы жаңы объему 1,1 же 1,0 ошондой. Бирок туугандар, урматтуу бийлик өкүлдөрү, бул жылы жаңы Россиядагы ушул баягы тазы жүгүли эски чирип кеткен машиналар акырындан биз жагана мындай жоготуп десек болот да. Бул нерсеничи жүгүли келет, Матис келет, Некса келет, баягы эски баягы Volkswagen Golf, Mercedes, Audi ушулар келет. Мындай карап көрсөңүздөрчү, мындай элдин чөнтөгүнө келген, элдин чөнтөгүнө туура келген азыр базарга чыгып карасаңыздар, араң гана Фитке жетет да. Баягы 2002, 2003, 2004 жылкы Фитке араң жетет. Андан башка свежий перегон жылы жаңы машинага жетпейт. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, ушул нерсени тез аранын ичинде карап ачып берсеңиздер жакшы болот эле. Мына ушундай жылы жаңы машиналар акыркы күндөрү Владивостоктон алып келип учетко коюп айдаганын саны көбөйүүдө. Аны сиздер байкап атасыздарбы билбейм, бирок Москвага келгенде мына жарым жылдын жүзү болуп атса дагы көп нерсени байкадым да. Бул жерде өтө көп машиналар бул жактан кирип, леви жагынан дагы, башка жагынан дагы официальный түрдө дагы учетко койгондун саны өтө көп экен. Мындай карап көрсөм, бизде мына азыр Фиттер баратат, туура Фиттер баратат. Армениядан закону билгени, алып келип атат, акчасы жеткени, күчү жеткени барып Альфардтарды, жанагындай жакшы спортивный машиналар алып келип атат. Бирок аны кандай адамдар, аны закону билген, сиздер сыяктуу бир тааныш бар, билиш барлар барып алып келет атат. Акчасы көп жеткендерчи алып келгендер алып келе берсин. Аларга эч кандай тоскоолдук жок. Бирок андайлардын саны 100 болсо, карапайымдын саны 1000 болот да. 1000 карапайым калктын саны 1000 болот. Калганы кантип алып келет? 1 миллион. Мисалы Toyota Alphard 1 миллион турат. Мейлі алма, Альфардты албай эле койсун. Баягы эле бизде Honda Stream, Wish, Odyssey, Fit, Accord, Step'тин мына эски кузовтары. Мейли эскилерден эмес, ушу баягы Sparta кузовтагы 2005. Ушундайларды азыр түз бияка алып келип берсеңиздер 500 миңге чейин түшмөк да азыр бүгүнкү күндөчү. Бияктан болсо достор, мына көрдүңүздөр азыр өтө көп экен да. Мен просто азыр ушул өзүмдүн жумушум менен жүрүп жетишпей атам. Бул жерде мындай тартып калганга үспөт этпей атам. Бир эле телефон болгон үчүн азыр заказ аткарып жүрүп эле жетишпей атам да. Сразу алып эле тарткангачы. Негизи мына комментарийге жазып кетиңиздерчи. Ушу Россиядагы мен мекендештерим, досторум, инилерим, агаларым чын эле ушундайбы? Ушул сыяктуу машиналар көбөйүп кеттиби?
мына карап коюңуздар. Ты бы выехал. Сейчас. А то охрана сейчас ругаться будет. Ага, хорошо. Слева. Мына ушундай машиналар көбөйүп кетти акыркы күндөрү. Суроо силерге. Действительно ушундай машиналар көбөйүп кетти. Акырында өздөрүнүн учетуна коюп, эскилерди бизге жоготуп, өздөрүнө жаңылар алып келип атат. Ушуну урматтуу президент Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев, сизге эле кайрылат окшойбуз, эл чогулуп. Тез аранын ичинде ушу билемин, эми буга чейинки сиздердин эң башкы маселеңиздер бул эмес деп ойлоймун. Мындан дагы өтө чек ара маселеси, мамлекетти өнүктүрүү, экономиканы өстүрүү маселесинин алкагында сиздер азыр колуңуздар бошобой иш алып барып жүрөсүздөр, аны туура түшүнөбүз. Бирок ошол эле болсо дагы сиздерге ушул маалыматты жеткирбей атат окшойт деген кабатырлануу оюбузда бар да, туугандар. Урматтуу Садыр Жапаров. Ушул нерсени сиздерге көтөрүп чыгайын деп аткан кезде, ушу сиздерге жеткирбей эле кимдир бирөөлөр токтотуп коюп атат окшойт. Ушул нерсе мени ойлондуруп атат да. Кече дагы бир-эки блогер, баягы Эртай Сафари, Эртай Таксир дагы ушул нерсени бийлик парламентте көтөрүп алып чыгып талкуу болду эле. Бирок бир эле жолугушууда бул нерсени токтотуп салдыңыздар. Мына карап көрсөңүздөр, эртең базарга чыгып көрүңүздөр, өзүбүздүн эле базарга кандай болуп атат. $5000 кандай машина келет? Бир чыгып карап көрүңүздөр, $5000 сомго алмаштырып көрүңүздөр. Кандай болот? Салыштырып көрүңүздөр. Анан жыйынтык чыгарасыздар. Мына элди дагы ойлоп, мына замандын талабына жараша Арменияны салыштырып көрүңүздөр. Арменияда ел вообще жалпак тил менен айтканда жыргап эле, мазда кылып эле жүрүшөт экен да. Биздин оштукча айтканда мазда кылып эле, жыргап эле жүрүшөт да. Любой машинаны айдайт, оң айдайбы, сол айдайбы, кайсы жакта болбосун мындай эшек араба кылып эле айдайт экен да. Каалагандай биз баягы мактанып, мындай Берский болуп, айдап жүргөн машиналар алар кеңири эле айдап жүрүшөт. Арзан элечи. Алардын ою машина алып сатып, мен машина алышым керек эле эмес. Алардын ою мындай башка бир нерселер ачып, бизнес жагынан, башка жагынан ошону ойлоп гана жашайт да аларчы. Бизге ошо мен эртең ушу иштеп машина алышым керек эле, ушу мындай кылышым керек эле деген ой менен жүрүшпөйт да аларчы. Бизде болсо только ушундай болуп калды азыр. Эптеп ушу бир жактан машина алып келип, арзанга алып келип алсам, мындай кылсам дегенчи. Ошондостор мен мына жактан чыгып кетейин, азыр охрана келип тополоңуп кетпесин. Ушул видеону бөлүшүңүздөр, бийликке жеткирели. Көрүшкөнчө.